Ассаламу алейкум ардактуу достор, менин YouTube каналымдагы көрүүчүлөрүм. Бүгүнкү маектешимде биздин Кыргызстанга саякатка келип калган Казим Толга Гурял аттуу мырза менен мен бүгүн маектешем. Бул инсан ар кыл таланттын ээси экен. Бир нече музыкалык аспаптарда ойнойт. Ошол эле учурда бир нече китептердин автору, тактап айтканда 12 китептин автору. Турция жергесинде ар кандай тематикалык негизде китеп жазып келет. Анда эмесе Кыргызстанга кош келипсиз. Талгат мырза, ассаламу алейкум. Рахмет. Сиз Кыргызстанга саякаттооңузду ошо жалпы эле Орто Азия ичинен Казакстанда, мындан сырткары да бир нече өлкөлөрдө болуп турсуз. Анан бүгүнкү учурда ушул Бишкекке, анан Ысык көлгө келип, андан аркы кийинки сапарыңыз бул Нарын жергесине келип жетти да. Нарын жергесине эмне себептен келип калдыңыз? Бул жер негизи эле сизге жактыбы? Ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Чынында эле Нарындын жаратылышы укмуш. Алгач мен негизи бул жака келерден мурун Бишкекте, андан соң Балыкчы жергесинде болдум. Ал жакта жүргөнүмдө мен көпкө ойлондум. Андан соң Нарынга сапар алдым. Нарын мен үчүн түш сыяктуу эле болуп жатат. Себеби мен Нарынга келгенден тартып Кыргызстанды кыдырып чыгышым керек деп чечтим. Ошондой эле менин мындан аркы саякаттоо сапарым Казарман, андан соң Жалал-Абад, анан Ош жергесине жөнөйм. Ошондой эле азыр сиз экөөбүз отурган бул жердин табияты, жаратылышы мен үчүн өтө суктанарлык. Тактап айтканда, бул жердин панорамасы мага өтө жакты. Бул жер өтө кооз жер экен. Эң сонун. Чоң рахмат. Ал эми сиз ушул Турция жергесинде 12 китептин автору экенсиз. Андан сырткары музыкалык аспапта да ойнойт экенсиз да. Менин көрөрмандарыма ушул азыр айтып берсеңиз да, кандай тематика негизинде китептер жазасыз? Анан бул ойной турчу азыр аспабыңыздын аты эмне? Муну менен тааныштырып, анан ушул музыка аспабыңыз менен биздин көрөрмандарга мындай тартуулап бир музыка ойноп берсеңиз, кандай дейсиз? Of course, tabii ki, of course. Жазуучулук кесипти аркалаймын. Мен буга чейин 4 китеп жаздым. Ошондой эле жаратылышка багытталган 4 макала чыгардым. Андан сырткары менин макалаларым Америкада миграцияга багытталган бир нече китеп жаздым. Ошондой эле өз өлкөмдө дагы бул туурасында бир нече китеп жаздым дагы. Андан кийин мен азыркы учурда 4 айдан бери саякаттоо сапарында жүрөм. Менин алгачкы саякаттоо сапарымдын башталышы бул Грузиядан тартып Азербайжан, Казакстан, анан Кыргызстанга келип жеттим. Кыргызстандын ушунчалык кооздугуна суктанып, бүгүнкү учурда мен өтө сыймыктанып отурам. Ошондой эле мен жазган китептериме да токтолуп кетсем, бул китептер коммуникация багытында, ошондой эле миграция багытына багытталган. Менин негизги жазган китептерим ушулар. Андан сырткары мен бул колумда турган аспапты дагы ойнойм. Ошондой эле мен өз өлкөмдө бир нече аспаптарда кол ойнотомун. Колумда турган аспап бул колго алып жүргөнгө өтө ыңгайлуу. Ошондуктан мен буну саякаттоомдо кошо жаныма алып жүрөмүн. Мен бул музыкалык аспап менен Кыргызстанга келгенде Ысык көлдөн жээгинде жаратылышта ойноп көрдүм. Бул мага өтө чоң чыгармачылык эргүү берет жана мен азыр ушул аспапты сиздин көрүүчүлөрүңүздөргө тартуулап ойноп бергим келет.
Бул ойногон музыкалык аспабыңыздын аты анан азыр кайсыл музыканы аткарып бердиңиз, ал эмне деп аталат? Actually, this instrument Бул аспап туурасында айта кетсем, бул аспап байыркы Месопотамияда пайда болгон экен. Биздин заманга чейин 4-5 кылым мурда пайда болгон деп айтып келишет. Ошондой эле байыркы Вавилондо дагы бул аспапты колдонуп келишкен экен. Андан кийин биздин өлкөбүз Түркияда, Иранда, Египетте, бир нече араб өлкөлөрүндө дагы колдонуп бул аспапта кол ойнотуп келишкен. Ошондон тартып биздин өлкөдө дагы бул аспапты колдонуп келишкендиктен бул аспапты мен үйрөнүп, бүгүнкү күндө мен дагы музыкалык чыгармаларды аткарып келемин. Мен ар бир музыканы бүгүнкү күндө тамакка салыштырамын. Мисалы, тамак дегендин себеби силердин өлкөңөрдө манты деген тамак бар экен. Ал эми кайсыл бир өлкөлөрдө болсо хем кали деп аталат экен. Ошол сыяктуу эле ар бир музыкалык аспап жана тамактар бул адамды, башкача айтканда, ар бир адамды бир туугандык мамилеге да алып келет деп мен эсептеймин. Ал эми бул аспаптын аталышы ней деп аталат. Көп жылдардан бери Түркияда бул аспапты дагы колдонуп келишкен. Азыркы учурда ал эми бул аспап менин колумда турат. Чоң рахмат сизге бул музыкалык аспап жөнүндө, тарыхы жөнүндө, анын бир кылымдан бери келатканы жөнүндө, Вавилондук мурунку кылымга ошол доорго таандык экени жөнүндө айтып бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билгизем. Ал эми урматтуу достор, азыр болсо биз ушул Аккыя жергесинде тоонун үстүндө тургандыктан мустак шамал башталганына байланыштуу биз бир аз үшүп кеттик. Азыр болсо биз ылдый шаар жакка түшүп, анан ошол жердеги жаңы ачылган паркта интервьюну улантабыз. Андыктан достор, биздин менин Мезгил Медиа YouTube каналымдын көрүүчүлөрү бизден алыстабай биз менен биргеликте болгула. Талгат мырза, мына сиз эми ушул Кыргызстанга келдиңиз, нарын жергесинде жүрөсүз азыр. Кыргызстан жалпы жонунан кандай экен, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. I want to tell this. Ошондой эле мен Бишкекте жүргөндө опера, балет театрларына кирдим. Ал жактан өзгөчө таасирлендим. Бул жактын маданияты, опера, балеттеги көргөзгөн нерселердин баардыгы менин көңүлүмө толду. Мага бул өтө жакты, өтө сонун атмосфера тартуулады десем болот. Бир коомдук тамактануучу жайга барып калдым. Тактап айтканда, кафеге кирдим. Ал жерден мага бир кыз жолугуп калды. Мен үчүн бул өтө күтүүсүз болду. Анан бир учурда ал кыз мага бул менин колумда турган белекти берди. Мен өтө шок болдум. Ал кыз болсо айтты, муну сен кайсыл гана өлкөгө барба, өзүң менен кошо ала жүр деди. Бул мен алган белек мен үчүн өтө чоң белек болуп калды. Тактап айтканда, Кыргызстандан мен үчүн өтө чоң белек. Турция өлкөсүндө буга чейин дагы чыгармачылык менен алек болот экенсиз. Тактап айтканда, бир нече 12 китептин авторусуз, бир нече китептерди жазат экенсиз өзүңүздүн эне тилиңизде. Анан ал дагы канча тилге которулган бүгүнкү күндө, ана кандай тематиканын негизинде жазасыз, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Actually, I have 12 books, 2 books in US. Ооба, чынында эле менин Америкада алгач 2 китебим бар. Ал эми өзүмдүн өлкөм Түркияда 12 китебим жарык көргөн. Бир аз экология, академия, социология, политологияга багытталган бир нече китептерди жазганмын. Жакын арада бир айдан кийин бир китебим жарык көрөт деп турам. Мен ошол китебимдин бир нечеси бул Кытайдан, Аргентинадан, академиялык жактан, Америкадан, ошондой эле Колумбиядан,
социалдык миграция жөнүндөгү кандай дегеле көйгөйлөр бар, ушул жаатта изилдөөлөрдү жүргүзүп чечүү багытында жазылган китептер болуп саналат. Алар англис жана түрк тилдеринде которулуп, бир айдан соң Кудай буйруса менин окурмандарыма жетет деген ойдомун. Ошондой эле бул китептерим негизинен мен жогоруда айтып өткөндөй эле көйгөй болуп аткан капиталисттик өлкөлөрдө көйгөй жарылып аткан көйгөйлөрдүн алдын алууга багытталат. Эми сиз баягы чыгармачылыктан сырткары саякатта да жүрөт экенсиз. Андан сырткары YouTube каналыңыз бар экен. Ал жакта да өзүнчө бир блог жазат экенсиз. Блогерлик менен да алектенет экенсиз. Анан бул идеялар каяктан келди? Негизи эле эмне максат менен бул нерселерди жасайсыз? Анан саякатка чыгууңузга эмне себептен кызыктар болдуңуз? Ошол жөнүндө да айтып берсеңиз. Actually, I'm not professional. Мен негизинен профессионалдуу деңгээлде деле блог жазабайм. Тактап айтканда мен блогер деле эмесмин. Ал эми азырынча менде өтө деле көп катталуучуларым жок. Бирок Кудайга шүгүр, акырындык менен алар дагы катталып, менин тарткан саякаттоолорумду көрүп катталып жатышат. Бирок бир жолу бир досум мага мындай деп айтты: сен 3төн ашуун өлкөгө саякаттооңдо сөзсүз түрдө видео блог жасап башта деди. Мен ошондон тартып кайсыл өлкөгө барсам алгач видео тартып муну мен жасап баштадым. Бирок бул мага акырындык менен жага баштады. Кудайга шүгүр, тирүү турган кезимде мен өзүмдүн жүргөн жерлеримди, кыдырган саякаттоо сапарларымды, жакшы эскерүүлөрдү видеого тартып түшүрүп калам деген ниеттемин. Memories. Кыргыздын улуттук тамактарынан кайсыл тамактардан даамсыз көрдүңүз? Кайсыл тамак сизге өзгөчө мындай сиздин табитиңизге жакты? Ушул жөнүндө да айтып өтсөңүз. I think kurda. Силердин улуттук тамактардан мага Кыргызстандан курдак тамагы өтө жакты. Анан мен Бишкектен балыкчыдан Нарынга барышым керек болду деп бул жакка келдим. Бул жакка келгенде мен ар бир ашканадан Кыргыздын улуттук тамактарынан даам татып баштадым. Ошол эле учурда мен курдакты өтө жактырып, жакшы көрүп жедим. Мага жаккан тамак бул курдак болду. Алгач тамактардын ичинен мен жылкынын этинен жасалган 5 бармактан дагы даамсыз көрдүм. Бирок биринчи мен ошол 5 бармакты жегенде бир аз өтө жаман сездим өзүмдү. Анткени биз жылкынын этин жебейбиз да. Ошондуктан мен үчүн бул өтө кыйын болду. Бирок кийин акырындык менен мен буга көнүп калдым. Анан мага жылкынын эти жагып баштады. Эң негизгиси Кыргыздын курдак деген тамагы мага өтө жакты. Чындап эле өтө даамдуу. Кыргызстан жөнүндө өзүңүздүн өлкөңүзгө барганда, Турцияга барганда жолдошторуңузга дейбизби, тааныш билиштериңизде Кыргызстанды кандай сүрөттөп берет элеңиз? Yes, after this travel. Ооба, албетте мен Кыргызстан жөнүндө Түркияга өзүмдүн өлкөмө барганда досторума бул өлкө жөнүндө сөзсүз түрдө бөлүшөмүн. Кыргызстан мен үчүн түш көргөндөй эле болду. Себеби силердин тоолор, жаратылыштын кооздугу өтө керемет. Тоолор ошондой эле суулар дагы бири-бирин толуктап турган сет. Ошондой эле сиздерде элдердин жүрөктөрү өтө сонун, кичипейил, кең пейил, мейман доста келишет экен. Ошондуктан бул өлкө мага өтө жакты. Ошон үчүн мен өзүмдүн досторума Кыргызстан жөнүндө өтө сыймыктануу менен айтып берем. Анткени бул Кыргызстан менин жүрөгүмдө жакшы учурлар менен өзүнүн таасирин калтырды. Мен сөзсүз өз өлкөмө барганда Кыргызстан жөнүндө, анын жаратылышы жөнүндө мен тарткан видеолордон алар көрө алышат, ошондой эле
мен айтуым боюнча сүрөттөп берем. Сизге дагы чоң рахмат. Should definitely come to Kyrgyzstan because here is like dream. Чоң рахмат сизге, Талга мырза. Мындан аркы ошо чыгармачылык ишиңизде ийгилик каалаймын. Калемиңиз курчуп көптөгөн китептерди жаза бериңиз. Ошол эле учурда дүйнөнүн көптөгөн жерлерин кыдырып, саякаттап, саякатыңызда дайыма байсалдуу болсун деген тилек менен бүгүнкү көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Сизге чоң рахмат. Rahmet, rahmet. Урматтуу менин YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт өз соңуна келип жетти. Бүгүнкү программабызда Мезгил медиа YouTube каналында руханият көрсөтүүсүндө Турция жергесинен Кыргызстанга саякатка келген Талгар мырза менен болгон маекти чогуу көрдүк. Ал эми мен болсо көрсөтүүмдү жыйынтыктайм. Кайрадан силер менен эмки эфирден көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.